26 жаштагы Эсентур Нуров 8 айдан бери оор дартка чалдыгып, учурда өз алдынча кыймылдай албай калган. Ага менин залалдуу шишиги диагнозу коюлуп, буга чейин 3 оор операцияны башынан өткөргөн. Опухольду ала алышкан эмес, себебинен самый трудный, самый кыйынчылык жерде жайгашкан үчүн деп ойлоймун. Анан бир жолу операция кылды, анан 15 күндөн томография жасап, дагы чыгып калды. Анан экинчи жолу операция кылдык. Дагы чыгып калдык. Анан кийин ошол жерде клиниканын эмеси чакырып, өздөрү сүйлөшүп, ошол Москвада бир профессор чакырганда, ошол профессор анан келип удалить этти, 85% удалить эттим деди. 85% удалить эттим дегенден кийин бала баспай калды да. Майнап чыкпагандыктан ата-энеси Турция мамлекетинде дарылануусун туура көргөн, андагы мээдеги залалдуу шишикти нур аркылуу күйгүзүшкөн. Андан абалы оорлоп кыймылга келбей калган, учурда Эсентур Ош шаарындагы жеке клиникаларда дарыланууда. Кечеги лучка чейин буту кол кыймылдайт болчу. Просто мындай басат го, басканда координациясы жок да бир аз. Анан өзүн туалетке апарасын, мага жөлөнүп барчу туалетке. Монтип, басып. Анан ошо баягы луч өтө буга повреждение бердиби, секин. Анан ошондо бул биз ойлоп, реабилитация биздин акчабыз. Ошол убакта жакшы реабилитация кылып кеткенде бул тез эле басыш керек эле. Просто бул башы кыйнап койду да. Эми азыр Кудай кааласа башын облучение кылдым, в смысле мындай кыргызча айтканда, баягы клеткасын күйгүздү, облучение деп коет экен да. Анан ошол биягы жакшы болуп кетсе, Кудай кааласа биягын эми реабилитация кылыш керек да. Ал эми дарыгерлер бейтап чет өлкөдө 1 жылдык калыбына келтирүү процессинде дарыланса, мурдагы калыбына келип басуусуна мүмкүнчүлүк бар деген тыянакка келишкен. Ал үчүн ири суммада 18 миллион сом каражат керек болгондуктан ата-энеси кайрымдуу кыргыз элинен жардам суроого аргасыз болуп турат. Кыйынчылык түшүп калды. Бул кыйынчылык 8 айдан бери уланып келатат. Кудай кааласа кыргыз элим бар, кичине жардам, кайдыгерлик карап кичине жардам кылып койсоңор. Иншалла. Ошо жардамыңа берген жардамыңар өзүңөргө иншалла миллиондогон эседен болуп кайтсын. Мындай оору эч кимдин башына түшпөсүн, кыргыз элим балдары эч ким мындай оору менен оорубасын. Эсентур Нуров буга чейин жогорку билим алып, каладагы банктардын биринде эмгектелип келген, жалгыз уулунун мурдагы абалына кайтып басып кетүүсүн гана күткөн ата-энеси коомчулуктан колдоо күтөт. Ал үчүн төмөндөгү эсептерге каражат которсоңуз болот. Мбанк 227 17 27 37, Оптима банк 41 69 58 53 40 19 82 24. Алмагүл Эрке Байгызы, Шахрух Эминжиянов, Ош ТВ.